Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Эфирде Арча медиа жана анын алып баруучусу мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз Адил Турдукулов, иликтөөчү журналист, жарандык активист. Адил мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Өмүрбек байке? Саламатсыз. Адил, жакын арада сиздин тасмаңыз чыкты интернетте. Журналист Саиповду өлтүрүү ачылбаган фактылар деген тасма. 2007 жылы 25 октябрда Ош шаарында журналист Саиповду аныкталбаган адамдар өлтүргөн. Ош шаарынын центринде болгондо. Ошондо Алишер Саипов 26 жашта экен, бир кызы калыптыр. Мынча убакыт өткөндөн кийин сиз ушул тасманы тартыптырсыңар. Буга эмне себеп болду мынча убакыт өткөндөн кийин? Алишер Саипов биринчиден кыргыз жараны болгон. Чыгам кыргыз журналисти азыр сиз мени атап кеткендей жарандык активист болгон көрүнүктүү. Анткени ал 2005 Жок Азын революциясына да активдүү катышкан, келкелдин мүчөсү болгон. Мен өзүм тааныс болгом Алишер Саиповду. Чыныгы абдан мындай көкжал, чыныгы абдан журналистикага берилген, мекенчил инсан болгон. Мени менен тең туш эле. Ошондуктан мен өзүмө кандайдыр моралдык дагы жоопкерчилигим бар болчу. Ошонун элесин калтыруу жана кандай болсо дагы күнөөкөрлөрдү жокко тартууга белсенип аракетти жасоо. Ошол миссиям бир четинен аткарылды деген ойдомун. Бирок бул бир эле менин ишмердүүлүгүм эмес. Бул жерде ошол Алишер Саиповдун туугандары, өзгөчө Шохрук Саипов дагы бүт ошол документтерди чогултуп, системалык түрдө буга чейин ошол көптөгөн жумуштарды жасап келе жатат. Ага чейин анын атасы Алишер Саиповдун атасы Раматул Каба Саипов дагы ошол адилеттүүлүктү издеп жүрөгү чыдабай өтүп кетти, көз жумду. 2 жыл болду окшойт мындан көзү өтүп кеткенине. Андан кийин биздин командабыздын ишмердүүлүгүбүз бул Булат Сатаркулов, Александр Тропейко, алардын дагы балким менден өткөн дагы салымы бар бул фильмди жасаганга. Эми бизде Кыргызстан тарыхында чындыгында сыймыктанчу нерселер аз эле, өзгөчө ошол көз карандысыз салгандан бери. Эң биринчи кезекте бул сөз эркиндиги. Бирок ал жөн жерден пайда болуп калган жок. Ал үчүн күрөшүп келген инсандар болгон. Анын ичинде Алишер Саипов да болду деген ойдомун. Өзгөчө түштүк регионунда, Ош жакта, Фергана өрөөнүндө сөз эркиндиги үчүн күрөшүү абдан эле кыйын. Тоскоолдуктар көп. Анан кийин ошол тоскоолдуктарга карабай Алишер Саипов абдан бүт өмүрүн арнады, кыска убакыт болсо дагы. Анын ошол өз ишмердүүлүгү үчүн жазаланды. Эмне үчүн бул тема актуалдуу? Анткени азыркы учурда дагы ошол өз сөзү үчүн, адилеттүү сөзү үчүн куугунтукталып камалгандар жок эмес. Бир гана журналист гана эмес, блогерлер да суракка чакырылып жатат. Саясатчылар өз позициясы үчүн камалып жатат, Кемпир Аба Тишевича. Ошол эле Равшан Жээнбеков, жарандык активисттер да куугунтукталып жатат. Ошол эле Клара Сооронкулова, Рита Карасартова. Ошондуктан бул жерде көптөгөн мындай актуалдуу нерселер да бар. Анткени биз ошол көптөгөн мындай 3 революция болуп келди, бирок саясий система мурдагы бойдон ошол авторитардык ыкмага басым жасап, ошол сөз эркиндиги үчүн күрөшкөн, демократиялык баалуулуктар үчүн мындай өз өмүрүн арнаган адамдарды куугунтуп жатканы абдан өкүндүрөт, дагы эле кайталанып жатат. Ошондуктан менин оюмча ошого эмне үчүн басым жасатканын, биз ошол өзүбүздүн жакынкы тарыхыбыздан дагы деле сабак албай жаткандыктан кайра эле ошол жаман илдеттер кайталанып жатат деген дагы менин өзүмдүн теориям бар да, жана буга ишенем. Адил мырза, сиздин тасманы көргөндөн кийин менде мисалы көп мындай суроолор пайда болду да.
Жанагы ушул иште көп фактылар протоколго кирбептир да. Сиздин оюңуз боюнча бул атайын кылынган нерсеби? Сөзсүз түрдө атайын жасалган. Бул жерде биз кыйыр түрдө дагы түз далилдерди келтирип жатабыз, аргументтерди келтирип жатабыз. Буга өзбек бийлигинин ошоктогу атайын кызматы, керек болсо жогорку бийликтин башында турган адамдар түздөн түз ошондой буйрутма берди. Анткени Алишер Саипов эң талуу делген жер, эң талуу делген тема, эң коркунучтуу тема Андижан окуясы боюнча тынбай материалдарды чыгарып келген. Ал материалдар бир гана Кыргызстанда, Өзбекстанда гана эмес, бүт эл аралык массалык маалымат каражаттарында чагылдырылып келген да. Керек болсо ошол Фергана өрөөнүндө жападан жалгыз ошол темаларды ошол өз жеринде чагылдырып, аны дүңгүрөтүп, ошол Андижан окуясын бүт ошол көңүл буртурткан адам Алишер Саипов болду. Ошондуктан Ташкент бийлиги ага карата мындай таарыныч эмес, ошону мындай жазалайын деген ниеттери буга чейин эле пайда болгон да. Анын экинчиси, ошол себеби 2007-жылы декабрда президенттик шайлоо болмок. Ушул убакытка чейин Өзбекстандын саясий талаасы баары тең толугу менен тазаланып келген да, тазаланган. Саясий тазалоо болгон. Бүт ошол батыш делген маалымат агенттиктер сурулуп чыгып, бир дагы оппозиционер калган эмес Өзбекстанда. Авторитардык бийлик туу чокусуна жеткен деп айтсак болот да. Керек болсо тоталитардык бийлик орногон ошол убакта. Анан кийин ошондо бир гана тоскоол Алишер Саипов болгон. Ошондуктан бунун көзүн жазалоо деген аракет болгон. Алдын ала ага көптөгөн орусча айтканда черный метка кара белгилер жөнөтүлгөн. Кетип кал, жазба, туугандары аркылуу да коркутуулар болгон, түздөн түз да коркутуулар болгон. Бирок буга чейин айтып кеткендей, Алишер Саипов өзү мындай жалтанбаган, идеясы үчүн күрөшкөн, эркин Өзбекстан, демократиялык Кыргызстан болсун деген, эркин Борбор Азия мамлекеттери орносун деген ою менен бүт ошол ишмердүүлүгүн жүргүзгөн да. Ошондуктан аны өзбек бийлиги атайын кызматы жазалаган. Буга ошол канал түзүп берген, ошол кылмыш ишти калкалаган структуралар кыргыз мекемелерде болгон. Так айтканда ошол убактагы УКМК, ГКМБ жана Ички иштер министрлиги. Алар керек болсо ошол фактыларды манипуляция жасап, ошол Алишер Саипов өлгөндөн кийин аны жамандап, каралап, бул ошол америкалыктардын акчасы менен ишмердүүлүгүн жүргүзгөн, Хизбут Тахрир менен тиешеси бар, өзбек оппозиция менен мымалашкан, Тахир Улдашевден акча алган деген мындай эч кандай далилсиз күнөөлөрдү коюшкан да, бул жаманатты кылышкан. Аларды менин оюмча Аллах кечирбейт, бир да кечирбейт эч качан. Бирок тарых өз баасын берди. Алишер Саипов кыргыз тарыхындагы эң чыган журналисттер болуп сакталып калды деген ойдомун. Биздин да ушул документалдык тасма, иликтөө журналисттик ошондой чындыкты мындай кеңейтүү аракети болду деген ойдомун да, ошондой ниетте. Адил мырза, сиз азыр айтып кеттиңиз, ушу УКМК иликтөөнү мындай сабатсыз жасаган деп. Сиздин оюңуз боюнча бул атайын кылган нерсеби? Анан УКМК менен Өзбекстандын коопсуздук кызматы менен бул жерде байланыш барбы? Кандай дейсиз? Сөзсүз бар. Анткени ага чейин эле көптөгөн кыргыз жарандары өзбек улутундагы алар ошол өзбек атайын кызматылын тарабынан кармалып, керек болсо атылып, Камаловду айтып кетейин, ошол Өзбекстанга жеткирилип келген болчу. Бул практика ага чейин эле ишке ашкан да. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө биздин күч кызматтын көз сыртында болушу мүмкүн эмес болчу. Керек болсо биздин укук коргоо органдары, күч органдары бүт ошол кылмыш иш жасаганга канал түзүп берген да. Ошондуктан кылмыш, сиз айтып кеткендей,
мындай түн боло электе абдан жыш эл толгон жерде, көптөгөн адамдар чогулган жерде ок атуу менен бет капсыз адам Алишерди аткан да. Булар ошол алдын ала эч кандай жазаларын жазаланбай турган билип туруп, туюп туруп, ошондой абдан мындай кара ниеттик ишке барган да. Анан бул жерде ошондой нерсеге барганы, бул бир гана ошол Алишерди өлтүрүү гана эмес, бул ошол өзгөчө өзбек тилдүү журналистикага, ошол менен алектенген журналисттерди, жарандык активисттерди коркутуу, үркүтүү аракети болгон да. Ошондуктан биз да ошондой тыянак чыгарып атабыз. Ошол Алишер Саиповдон кийин ошондой, ошол сыяктуу, ошол деңгээлдеги чыгаан өзбек тилдүү журналисттер Ферган өрөөндө чыкпагандыгы ошол себептен да, Алишердин өлүмүнүн себебинен ошол нерсе болуп жатат. Аны ошол Оштогу жарандык активисттер дагы, башка дагы саясатчылар да буга макул да. Ошондой жыйынтык болду. Анан эмне үчүн бизге бул сабак абдан маанилүү? Анткени ошол Алишер Саиповдун өлүмүнө шектүүлөр кармалбаганы, алар жазаланбаганы, алар башка нерселерге алып келди да. Мисалы, ошол эле Орхан Инандыны Бишкектен алып кеткени, бул ошол кайрадан эле ошол практиканы кайталанганы болду да. Анткени түрк атайын кызматы ачыктан эле алып кетишти адамды. Кыргыз жаран Орхан Инанды. Бул дагы ошонун кесепетинин уландысы катары бааласак болот. Экинчи мисал ошол эле Мурат Тунгушбаев. Казак атайын кызматы ошол башпанек издеп жүргөн Мурат Тунгушбаевди журналист. Адил, кечиресиз, сиздин үнүңүз мага угулбай калды. Адил мырза, уланта бериңиз. Ошол кесепеттер дагы деле кайталанып жатат да. Ошол эле Мурат Тунгушбаевди, Орхан Инандыны, биздин өлкөдөн башпанек издеп жаткан жарандарды күч менен алып кеткени, ошол практика, ошол балит нерселер кайда кайталанып жатканын далили. Бул ошол чет элдик авторитардык бийликтин атайын кызматтуулары биздин мамлекетке түздөн түз кийлигишип, ошону менен биздин дагы демократиялык институттарды бузуп, талкалап, ошондуктан биз дагы демократиялык магистралдык жолго түшпөй жатканын белгиси катары бааласа болот да. Ошондой жыйынтык болуп жатат. Ошол эле тасмада кээ бир орусча айтканда свидетельдер да эмнедегир интервью бергенден баш тартышты. Буларды деле ушу УКМКнын кызматкерлери коркутуп койгонбу же эмне себептен деп ойлойсуз? Эми Игбол Мирсаитов ошол убакта жалгыз күбө болгон. Эмнегедир ал бизден гана эмес, башка журналисттерден да качып жатат. Эч кимге интервью бербейт. Бул жерде ошондуктан абдан көп күмөндүү суроолор ага жаралып атат. Бирок аны атайын ошол киллерлерди ошол жакка алып барды дегенден да ойдон алысмын мен. Менин оюмча, ал жерде болсо дагы, болбосо дагы ошол жазаламак Алишер Саиповду. Анткени ага ошол 2 айда кетип калсаң, андан кийин кайра бошко келе бер деген сигналдар түшүп жаткан Алишерге. Бирок аны укпай койгон. Тура эми, анткени өзү ошол позициясына бекем турган. Чынында кайра кайтып келейин, жанакы пресс конференцияда Турганбаев Алишерди ошол ислам кыймылынан акча алып жүргөн деп айтып жатты да. Бул түз туура эмес. Ал журналист катары ошол Игбол Мирсаитов менен кошо ошол Иранда башпанек издеп жүргөн мигранттар, беженецтер жөнүндө материал жасаган журналист катары. Андан тышкары ошол абдан ошол Ош регионунда кеңири тараган Хизбут Тахрир кыймылынын мүчөлөрүнүн жөнүндө дагы репортаж жасаган. Ал жерде эч кандай мындай ал жакка кирип кетип же ошол мүчө болгон эмес. Бул бир гана ошол биздин бийлик аны жаманаттуу кылуу аракетинин негизинде ошондой айыптарды таккан да. Бул сөзсүз түрдө туура эмес болгон. Бул ошол жасаган манипуляция катары бааласак болот. Экинчиден, Алишер Саиповду ошол убактагы Өзбекстандык оппозиция Мухаммад Салих менен тыгыз байланышы болгон деген сөздөр да айтылган. Бул дагы туура эмес. Анткени ал ушул
демократиялык Өзбекстан болсун деп башка ушул Өзбекстандын эркин саясатчылар менен кызматташкан бул нормалдуу нерсе деген ойдомун. Жана ошол теманы изилдеп ошол эркин Өзбекстан, көз карандысыз Өзбекстан болсун деген ниетте ошол аракеттерди жасаган. Анан үчүнчүдөн ошол эле Турганбаев пресс жыйынында ошол кандайдыр бир Америкадан келген чектерди, ошол Хизбут Тахрирди, Юлдашевди аралаштырып, өзбек оппозиция менен кошо бириктирип, ошол жаман аттуу аракетин жасаганда, чынында кайрадан эле Саипов бул ошол расмий катталган саясат газеттен ошол расмий түрдө ошол грант алып аны иштеткен да. Бул жерде кандайдыр бир жаманат угуу аракети болуп жаткан дагы көп болуп жатабыз. Бул кайра эле ошол эле риторика, мен айтып жаткан риторика дагы деле кайталанып жатат да азыркы учурдачы. Ошол Америка менен байлашың бар, оппозиция менен кызматташасың, радикалсың деген сөздөр азыр деле ошол күч органдарынын сөзүнөн кете элек да. А эмнеге ошондой болуп жатат? Анткени булар ошол өз сөзү үчүн жоопкерчиликке тартылган жок да. Эгерде ошол эле күч структуралары ошол туура эмес айткан сөздөрү үчүн, ошол манипуляция жазган үчүн, фактыларды ошол бурмалаган үчүн жазаланса, мындай нерсе кайталанбайт болчу. Кечээки ошол Ногойбаевдин окуясы кайталанбайт болчу, Азамат Ногойбаевдин. Ал да ошол укук коргоочуларды жамандап, феминисттер деп мындай жаманат угулуп, ярлыктарды илип жатпайбы? Анткени ошол калыптанганда ошол риторика. Булдан арылбай жатабыз. А кененирээк айтканда, дегеле ошол Өзбекстанда дагы, Кыргызстандагы укук коргоо системасы, күч структуралары реформаланган жок да. Алар түз бир гана ошол президенттин айткан сөзүнө, анын буйругун гана аткарганга далбастап аракет жасайт. Мындай биринчи кезекте ошол Ак үйгө президентке баш ийет дагы мыйзамга баш ийбейт. Керек болсо парламентке дагы баш ийбегенин биз барып көрө жатабыз. Ошондуктан бул мурунку советтик репрессиялык органдар дагы деле ишмердүүлүк жүргүзгөн үчүн биз ошол демократиялык багытта өнүгүү жолуна түшпөй жатканынын белгиси катары бааласа болот деген ойдомун. Мгм. Алишер Саипов Андижан окуяларын аябай активдүү чагылдырган. Бул да бир себеп болду деген ой бар да. Ооба, сөзсүз түрдө ал жөн эле ошол Андижан окуясында чындан да Кыргызстан абдан көп жарандарды кабыл алган да. Анткени ошол убакта салыштырмалуу түрдө Кыргызстан демократиялык мамлекет болгон. Укук коргоочулар дагы алардын мындай укуктарын коруп келген. Алишер Саипов болсо ошол адамдар менен бир гана алардын укуктарын коргобой, ошолордун өмүрлөрүн чагылдырып, ошол Андижанда болгон окуяны тизмектеп, кандай болгонун хронология түрүндө жана көркөмдүк түрдө, окумдуу түрдө дүйнөлүк аренага чыгарган да. Бул сөзсүз түрдө ошол өзбек бийлигине абдан жаккан эмес. Мындай аны ошол окуялардан кийин аны ошол жазалайын деген ошондо ой пайда болду деген ойдомун да. Жана бул бир гана ошол Андижан окуясы эмес, ошол Өзбекстанда оппозициялык нуктагы партиялар болсун, парламент күчтүү болсун, демократиялык Өзбекстан болсун, бир гана ошол Ислам Каримовго карата кандайдыр бир туруштук берген күчтөр да болсун, саясий күчтөр болсун, жарандык коом дагы күчтүү болсун деген ниетте айтып жаткан да. Чынында эмнеге анда ошондой ойлор пайда болду? Анткени ал кыргыз жараны болгон. Ал Кыргызстан демократиялык нукта өнүгүп жатканын күбө болгон. Ал 2005 жылда чыныгы эл мындай толкуп авторитаризмге багынып бербей ага каршы туруп Акаевди кетиргенине өзү түздөн түз катышкан да. Андан кийин ошону көрүп туруп, мындай жакшы мисалды көрүп туруп, ошондой эле нуктагы өзгөрүүлөр Өзбекстанда болсо экен деп умтулган да. Ошого аракет жасаган. Бул жерде эч кандай мындай кылмыш көрбөйм мен. Тескерисинче бул ошол ал накта жарандык журналист болду деген ойдомун да. Анткени анан дагы айта кетейин, ошол экстремист, радикал деп айтып келе жатышат. Эгерде ал ошол нуктагы журналист болсо, радикал болсо, анда ал менен эч убакта эл аралык абройлуу уюмдар кызматташпайт болчу. Мисалы Голос Америки сыяктуу, BBC сыяктуу, Фергана.ру сыяктуу абдан көп басылмалар, Евразия.нет ал менен кызматташып, ал
жазган макалаларын тынбай жарыялап турчу да өз басылмаларында. Ошондуктан мен кайрадан баса айтып кетейин, Алишер Саиповду өлтүрүүгө түздөн түз ошол убактагы өзбек атайын кызматы кийлигишкен, буйрук берген, керек болсо ошол СМБ жасаган. Анан кийин азыркыга чейин бул адамдар жазаланбаганы, Өзбекстанда дагы, Кыргызстандагы укук коргоо системасы, күч органдар реформаланбай, авторитаризмдин илдетинен арылбай жатканын белгиси катары бааласа болот деп таккис айта алам да. Сиздин тасмада Мелис Турганбаев ошол учурда Алишер Саипов коңушу өлкөнүн ички саясатына киришип атат, сын пикир айтып атат, бул туура эмес деген сөздөр айтылды да. Сиз журналист катары буга эмне дей аласыз? Мен журналист катары, жаран катары, кыргыз жаранында айта алам, биз эгерде кыргыз мамлекети демократиялуу болсун десек, анда бүт Борбор Азия мамлекети дагы, Борбор Азия региону дагы, аймагы дагы демократиялык нукта болуш керек деген ой болуш кажет да. Бири бирине бул байланышкан нерсе. Эгерде бизди бир гана ошол авторитардык бийликтер курчап турса, биз демократиялык нукта өнүгө албайбыз. Анткени алар дайыма бизге басым кыла беришет. Ошондуктан эгерде биз демократиялык нукта өнүгөбүз десек, анда биз коңшу мамлекеттерде дагы демократиялык нуктагы процесстер болушуна өзүбүз кызыктар болушубуз кажет да. Эгерде ошол Тажикстан кайрадан аскерий провокация жасабасак десек, анда биз өзүбүз дагы ошол Тажикстанда чыныгы демократиялык процесстер болушуна абдан кызыктар болушубуз керекпиз жана буга дагы өзүбүздүн коңшу мамлекеттерди үндөшүбүз керек. Өзүбүз дагы буга мисал болушубуз кажет. Ошондуктан бул дагы биздин улуттук коопсуздугубузга түздөн түз тиешеси бар нерсе деген ойдомун. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин, ал ошол кандайдыр бир чаамчыл аракеттерди жасаган эмес, террорист болгон эмес Алишер Саипов. Ал кандайдыр бир ошол күч менен бийликти алып салайын деген аракеттерди жүргүзгөн эмес Өзбекстанда. Ал бир гана Чакырык ошол кылган жок. ооба, ал өзү журналист катары ошол ал болуп жаткан, ошол мамлекетте болуп жаткан адилетсиздикти көрсөткөн. Анткени Өзбекстанда ал андай нерселерди айтууга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошондуктан ал абдан популярдуу болгон себеби да ошондо болгон да. Анткени чындыктын үнү бир гана ошол Алишер Саиповдо чыгып турган. Анан кийин ал өзү өзбек улутундагы кыргыз журналисти болуп туруп, буга мындай кош мамиле жасаганга бара алган жок. Жана ошону менен ал башка дагы ошол Фергана өрөөнүндө мисал болуп келген да, үлгү болуп келген. Ошондуктан булар кайра кайталап кетпесин, Алишер Саиповду өлтүрүү менен алар ошол Фергана өрөөнүндө ошол Алишер Саипов сыяктуу чыган журналисттер чыкпасын, жарандык активисттер болбосун, жана эркин саясатчылар болбосун деген ниетте ошону көзүн жазалаган да Алишер Саиповду. Жана буга максатына жетишти. Эгерде биз кайра калыбына келтирелик десек, эгерде биз өзүбүз демократиялык нукта мамлекет бололук десек, анда биз ошол кана Кыргызстан тарыхында кара тактыларды биз ачыкташыбыз керек да. Ошону көрсөтүшүбүз керек, хронологиясын билишибиз керек. Ошондо гана биз ошол теңме тең мындай түз мамиле курууга жол ачабыз, ошол эле Өзбекстан мамлекети менен. Дагы бир нерсе кызыктырат. Биздин УКМК кандуу иликтөө жүргүзгөндүн ордуна кайрадан эмнедегир ошо Алишер Саиповду мындай дискредитация кылып атат да. $20,000 алган дейт, америкалыктардан же жанагы Юлдашевден $40,000 мунун мындай тыгыз байланышы бар деген, бул деле мындай атайын службалардын мындай шек келтирет да.
сөзсүз түрдө бул жерде фактылар бурмаланган. Эми аркасынан кылышты деген ойдомун. Бул Турганбаевдин өзүнүн демилгеси эмес деген ойдомун. Буга ошондой тапшырма түшкөн. Буну кандай болсо дагы башка нукка ишти буруп, эң негизгиси өзбек тарапка шек болбосун деген нукта тапшырма берилген жана аны кынтыксыз аткарды Турганбаев. Э, м, Эми азыркыга чейин дагы ошол иликтөөбүз менен ошол күнөөкөрлөр жазаланат дегенден да алысмын. Анткени азыркы бийлик дагы ошол Ташкент менен мамилени бузуп албайлык деген нукта Кемпир Абадты кандай маселени чечсе, бунда дагы эч убакта бир адамдын өмүрүн өйдө койбойт да, ушул расмий мамиледенчи. Ошондуктан эгерде Өзбекстан ичинде демократиялык нукта гана өнүккөндө гана ошол ошол Өзбекстандын СМБсинде, Кыргызстандын УКМКнын архивдери ачыкталса гана ошол күнөөкөрлөр жазаланат деген ойдомун. Бирок ошентсе дагы биздин иликтөөбүздө ага чейин ошол документтештирилген фотолор бар бүт ошол адамдардын. Алишерди коркуткан, ага ошол керек болсо ата энесине жолугуп туруп басым жасаган Бахтияр Талиповду атпайбызбы, ошо СМБнын полковниги. Ал бир нече жолу келип Алишерди коркутканын билебиз. Керек болсо Алишер ошол күнү ошол гезитти чыгарбоо аракети жүргүзүлгөн да. Анткени эмки күнү ал чыгарыш керек болчу ошол гезитти. Ал жерде дагы ошол өзбекти бийликти сындаган материал болгон. Ошондуктан аны чыгарба деп айткан. Керек болсо балким Алишер Саипов дагы ошол күнү ага ок атып болушун күткөн болуш керек деген да ой бар да, Алишер Саиповдун. Мгм. Ушул Ошого Алишер Саиповдун өлтүрүүсү бул мындай биз үчүн жаман прецедент болду да. Мына сиз айтып кеттиңиз. Андан кийин мына Кемпир-Абад, андан мурда Геннадий Павлюк журналист өлтүрүлгөн. Ушул мисалдар ушу Алишер Саиповдун өлүмүнөн кийин башталган да. Мындай түздөн түз байланышы бар десек болот. Ооба, түздөн түз байланыштар бар. Андан кийин бир жагынан ошол Алишердин да туугандары тааныш болуп жаткан себебин да түшүнсөк болот. Анткени биз көбүнө нерсе ошол мерт болгон журналисттерди эстегенде биринчи кезекте Геннадий Павлюк, анан башка журналисттерди эстейбиз, Алишерди көп эстейбиз да. Анткени бул жерде дагы саясатташтырылган нерсе. Анткени баары тең түшүнүп жатат. Бул жерде биздин бийлик буга түздөн түз кызыктар болгон эмес. Бир гана ошол канал түзүп берген да. Анткени ошол Ташкент менен мамилени бузуп албайын деген ниетте жасап келген. Бирок мен кайра кайталап кетейин, Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринде эң демократиялык мамлекет. Ошондуктан ошол эле Мурат Туңгирбаев, Орхан Инанды, Алишер Саипов дагы ошол өз мамлекеттерин улутундагы мамлекетиндеги патриот болуп туруп, бирок ошол эле убакта Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзгөнүн себеби анткени бизде ошол эркин журналистика, жарандык активизмге кененирээк жолдор бар болчу да. Ошондуктан алар ошол бир гана ошолордун оозун басуу, бул аларды алып кетүү, Орхан Инанды сыяктуу же өлтүрүү болгон да. Андан кийин ошондой жыйынтыкка келдик. Эгерде бул иштер ачылбаса, күнөөкөрлөр жазаланбаса, жопко тартылбаса, анда мындай окуялар Кыргызстанда кайталана берет деген ойдомун Ооба. келечекте да. Убагында мындай туура баа бериш керек болчу. Иликтөө ачык Ооба, жүрүшү сөзсүз түрдө, болуш керек. сөзсүз түрдө, Туурабы? сөзсүз түрдө ооба. Мгм. Э, Адил мырза, ушул тасманы даярдап атканда кандай кыйынчылыктар болду силерде? Булат Сатаркулов оператор тартыптыр. Өкөңөр иштеп атканда мындай тоскоолдуктар болдубу? Эми мен биринчиден айтып кетейин, бизде ошол көбүн эсе ошол иликтөө десе эле ошол отурундук нерселерге көбүрөөк басым жасалат деген ойдомун да, азыркы болуп жаткан нерселер. Бирок чындыгында Кыргызстандын тарыхында көптөгөн кара тактар бар. Аларды ачыктоо абдан маанилүү нерсе деген ойдомун. Анткени ошол нерселер ачыкталбагандыктан бизде ошол көп жаман нерселер кайталана берет да. Ошол 3 революциянын болгон себеби дагы
биз өзүбүздүн тарыхыбыздан сабак албай жатканыбыздын себеби. Анткени саясий туткундар ар бир президент болуп келген, сөз эркиндиги болгон бугунтук ар бир бийликте болуп келген, жарандык коомду дагы тизгиндөө аракети жүргөнүн биз баарыбыз дайыма көрүп келгенбиз, бир гана азыркы учурда болгон эмес. Ошондуктан бул илдеттерден арылууну биз өзүбүздүн тарыхыбыздан сабак алуу аракетинин жыйынтыгында гана болот да. Бул Алишер Саиповдун иши ошондой иштердин бири. Анткени өзгөчө фергана өрөөнүндө оштоо, сөз эркиндиги үчүн, жарандык активизм үчүн күрөшкөн эркин журналисттер аз болуп келген да дайымачы. Ошолордун ичинен сурулуп чыгып Алишер Саипов болгон. Ал кайра баса айтып кетейин, бир гана Өзбекстан жөнүндө эмес, Кыргызстанда болуп жаткан көйгөйлүү нерселерди айтып келген болчу. Анан кийин биз өзүбүздүн жарандарыбызды коргой албай жатканыбыздын, биз өзүбүз демократиялык принципке мындай терең берилбей жатканыбызда, биз дагы деле чабал мамлекет экенибизди, өзүбүздүн жарандыбызды коргой албай жатканыбыз, бул ошол керек болсо ошол принциптен тайгандыгыбыздын белгиси катары баласа болот да. Эми кыйынчылыктар көп эле болгон, анткени архивдер менен иштешке мажбур болдук, абдан терең изилдегенге. Бирок экинчи жагынан 16 жылдан кийин өткөндөн кийин бүт ошол документтерге биз ээ болдук. Күбөлөр менен да сүйлөштүк, аны менен тааныш болгон, терең билген адамдар менен жолуктук. Анан кийин ошол бир гана ошол кылмышкерлерди жоопко тартуу эмес, ошол Алишер Саипов сыяктуу адамдарды аздектөө, аларга ошол алардын элесин элде мындай сактоо аракети болду деген ойдомун да. Ошондой максатта биз ошондой иликтөө жасадык. Менин оюм боюнча сиз өзүңүздүн максатыңарга жеттиңер. 40 мүнөттүк Алишер Саипов жөнүндө тасма бул дагы бир жолу мындай көп нерселерди ачыкка чыгарды чынында. Иликтөө кандай жүрүп жатканын, ошол кездеги биздин УКМК, МВДнын мындай алсыздыгы билинди. Бирок мен дагы бир нерсени белгилеп кетейин дедим эле. Биз жакшы түшүнөбүз. Ошто мисалы Бишкектеги журналисттер такыр башка акыбалда иштейт. Анткени коңушу Өзбекстан жаныбызда. Бирок ошол интервью берген журналисттер, укук коргоочулар, жакындары Алишер Саиповдун мындай эрк жагын көрсөттү да. Бирок азыр деле бул нерселер коркунучтуу да. Туурабы? Алар мындай коркушпай интервьюларында көп нерселерди мындай коркпой ачык айтышты да. Рахмат. Аларга чоң рахмат. Менин суроом угулдубу сизге, Адил? Ооба, болду. Чын эле ошондой болду. Ошол ачыктан ачык бизге ошол интервью бергендерге ыраазычылык билдирип, өзгөчө ошол Шахида Төлегенова, Виталий Пономарев, ошол Даврон, Шерзоттор баардыгы тең ачыктан ачык кандай болгонун ачык айтып беришти. Өзгөчө ошол жерде иштеп аткан журналисттерге абдан ыраазычылык билдирем. Экинчиден, ошол Алишер менен тыгыз иштеген Жеңиш Ашырбаев милиция кызматкерине дагы өзгөчө ыраазычылык билдирет. Анткени ал ошол кызматына карабай ачыктан ачык Алишердин экстремист болбогонун тастыктап, ал бир гана ошол изилдөө нугунда ошолорду мындай чагылдырып аракет жасаганын баса айтып кетти. Дайыма ошол милиция кызматкерлери менен кеңешип, өз ишин ошол мыйзам негизинде гана жазганын жана эл аралык нормаларга, стандартка ылайык материалдарды даярдаганын биз баардыгыбыз күбө болдук да. Эгерде антпесе, ал менен жанакындай абройлуу эл аралык медиа уюмдар эч убакта кызматташпайт болчу.
Ошондуктан ал өз ишин кынтыксыз аткарды. Чыныгы өзбек, кыргыз элдеринин патриоту болгон, демократиялык нуктагы ошол жарандык журналистиканын стандарттарын бизге көрсөтүп келди. Ошондуктан ал кандай башка мамлекеттер аздектелип жатса, таанылып жатса, Кыргызстан өзүндө дагы таанылып, ошол Уланбек Эгизбаев сыяктуу, Геннадий Павлюк сыяктуу ошондой элес калышы керек да. Биз ошол нуктагы миссияны аткарганга аракет жасадык. Анткени анын ысымы эч убакта өчүрүлбөш керек. Анткени ал дагы Кыргызстандын сөз эркиндигинин символу. Ошол жертва деп коет го, ошонун дагы бир мисалы десек болот. Ошону эч убакта биз унутпашыбыз керек деген ойдомун. Адил, сиздин тасма Алишер жөнүндө бул мындай массалык түрдө чыктыбы? Мисалы, телевидениялар аркылуу же ошол эле мамлекеттик каналда көрсөтүлдүбү же азырынча интернетте эле барбы? Эми көбүн эсе буга чейин дагы чыккан ушул Алишер Саиповдун көрсөтүүлөрү. Бирок ал жерде көбүн эсе ошол элесин жандандыруу аракети болгон. Мындай терең иликтөө болгон жок. Биз ошол терең иликтөө жасаганга аракет жасадык. Эми биз алдын ала эле түшүнүп жатабыз, бул мамлекеттик каналга эч качан чыкпайт. Анткени К- КТРК болобу, ЛТР болобу, алар коомдун астында жоопкер болбой, бир гана ошол УКМК сыяктуу ак үйдүн гана тапшырмасын аткарат. А бул ак үйгө сөзсүз түрдө жакпайт. Анткени биздин жогорку бийлик эч убакта ошол Ташкент менен, расмий Ташкент менен мамилесин бузуп койгонго барбайт. Кемпир абадда көрбөдүкпү, ошол Ташкент менен мамилесин бузуп койбойлук деп бүт ошол 30га жакын журналист, саясатчыларды камап салды. Ошондуктан бизде андай үмүт да болгон эмес. Эми биз ошол интернетте чыгып жатабыз, бирок азыркы тенденциялар абдан терс тенденциялар. Керек болсо ошол бийлик жасап аткан аракеттер ошол интернетке чейин ошол кысым болгон күбө болуп жатабыз. Эми шүгүр деп турабы, азыр бизге ошондой мүмкүнчүлүк болуп жатканына. Жана сиздердин колдооңузга да рахмат, Арча медиага, Next TVге бизди дайыма колдоп келесиз. Анткени ошол Равшан Жээнбековдун да камалышы бул бир гана ошол анын саясий ишмердүүлүгүнө гана байланыштуу эмес. Ал ошол Next TV аркылуу ошол каналга сиздерге тиешеси болгондуктан, негиздөөчүлөрдүн бири болгондуктан ага кууntук жүргүзүлгөн да. Анткени ошол Next TV, Арча медиа бул жападан жалгыз кыргыз медианын арасынан ошол Deutsche Welle сыяктуу, Азаттык сыяктуу, Настоящее время сыяктуу каналдарды ачып Кыргызстанга жайылтып жатат да, эркин медианы. Жана биздин сыяктуу көрсөтүүлөрдү чалып жатат. Ошол бийликке жакпайт. Бирок ошол кууntукка карабастан Равшан Жээнбековго мындай коркутуп үркүтүүлөр болуп жатса дагы, силер ошол тайманбастан ошондой көрсөтүүлөрдү көрсөтүп жатканыңар бул дагы деле ошол силерде дагы ошол Алишер Саипов сыяктуу тайманбастык жана демократиялык принциптер терең экенине тастыктайт да, жана башка журналисттерге дагы мисал болуп жатат деген ойдомун. Адил мырза, биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат. Биздин канал Next TV сөзсүз бул тасманы жакын арада өзүнүн эфиринен көрсөтөт. Сак саламатта болуңуз. Көрөрмандар менен эмки эфирлерге чейин коштошобуз. Жакшы калыңыздар. Рахмат, ийгилик сиздерге.